Саламатсыздар көрөрмандар, УТРК Ош өз берүүлөрүн андан ары түз эфирде уланта, студияда жөнүм Нуржабал Баргыбаева. Жалпыңыздарға маалым болгондой, сентябрь айынан тарта жол эрежесин бузгандар кайра сынак тапшыра турган болууда. Сынактан өтпөй калгандардын айдоочулук күбөлүгү алынат деп маалымдалды. Бул боюнча Атайын өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы чыккан. Ага ылайык жол эрежеси боюнча сынактан өтпөй калгандардын айдоочулук күбөлүгү унаа мекемеси тарабынан алынып, кайрадан жана экзамен сынак тапшырыла тургандыгы айтылды. Эгерде сынактан өтпөй калганда кийинки мөөнөткө кайра убакыт берилет дейт. Айдоочу качан гана сынактан толук өткөндө айдоочулук күбөлүгүн кайра алууга укуктуу экендиги айтылган. Негизи аталган тапшырмага ылайык дагы эмнелер белгилүү, эмне үчүн бул эреже иштелип чыгып жатат. Буга чейин негизи эреже бузгандар атайын бир айып акча менен чыгарылса, эми сынак тапшыра турганга эмне мисалы түрткү болду? Чын эле бизде жана эрежени сактабай мыйзамга баш ийбеген айдоочулардын абалы көйгөйбү? Алдыда мына ушул жаатта сөз кылабыз. Анан албетте сиздерге сала кетели. Биздин WhatsApp номер сиздер үчүн иштеп жатат. Экранда жазылган номерге өзүңүздөрдүн ушул жаатта ушул маселе боюнча сурооңуздар, сунушуңуздар, пикириңиздер, көз карашыңыздар кандай, жалпы өзүңүздөрдүн билдирүүлөрүңүздөрдү жазып калтырсаңыздар болот. Биз эфирдин жүрүшүндө жооп алып бергенге даярбыз. Анан албетте бизде бүгүн ошол президенттин тапшырмасынын негизинде айдоочулардын сынак тапшыруу маселеси боюнча жалпы эле негизи айдоочулардын айдоочулук күбөлүгү, жол эрежелеринин мындай тартиптерди сактоо кандай болуп жатат? Бизге маалымат бергени атайын адистерди чакырганбыз. Конокторубуз келген. Сиздер менен тааныштыра кетсек, Азизбек Мамадалиев мырза келген. Транспорт каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин Ош региондук бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Анан бизде кезектеги коногубуз Уланбек Ташиев мырза келген. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын алдындагы жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы. Саламатсызбы? Кош келдиңиздер. Негизи ушул өлкө башчысынын атайын тапшырмасынын иштелип чыккан негизинде жалпы бир үстүртөн маалыматты бере кетсеңиздер, ал кандай болгон эреже? Мисалы, буга чейин ошол айтылды эле, атайын транспорт каражаттарын каттоо кызматкерлери жана жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери бул боюнча биргеликте иш алып барышат жана сентябрь айына чейин бир конкреттүү жана бир эрежелер иштелип чыгат деп. Кимиңиздер баштайсыздар? Уланбек мырза, сизден сөз кезеги. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жалпыңызга белгилүү болгондой, мына бүгүн ушу айрым бир жуманын ичинде ушундай бизде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма берилген. Биздин башкармаларга, тийиштүү министрликтерге мына 1-сентябрдан баштап жол эрежесин одоно түрдө бузган айдоочуларга, айдоочулук күбөлүгүнө мындай экзамен сынак катары берип туруп, эгерде жооп бере албаган учурларында унаа мекеме ишканасына кайра сыноо тапшырганга деп ушуна тапшырма берилген. Бирок бүгүнкү күнү мен баса айткым келет. Тапшырма берилген. Биздин башкармалык менен жана ведомстволук ишканалар менен алардын арасында Санарип министрлиги, Адлет министрлиги жана ошондой эле унаа мекемеси, прокуратура тарабынан бүгүн жумушчу топ түзүлүп, бунун ошо кандай механизм иштөө тартибин азыр мындай айтканда механизм иштеп жатышат. Кайсы учурда айдоочунун суроо, тийиштүү суроо берилип, кайсы суроолор берилет, анан ошол учурда кайсы учурда жооп бере албаса, унаа мекемесине кайрадан сыноо тапшырганга жөнөтүлөт деген ошону азыр каралып атат. Ошол иштелип чыккандан кийин тийиштүү мына массалык маалымат каражаты аркылуу же интернет булактары аркылуу бул элге жеткизилет. Анан ошол учурда анан ишке ашат. Азыркы учурда бул разработкада дегендей иштелип чыгып атат деген сыяктуу сентябрь айына чейин. Биздин немемче статистикага алып келсек, эми бу дагы эле статистика мындай негизи ошол эмне үчүн бул эреже иштелип чыгат? Ушул нерсе келген себептен бири эми мына 2025 жылдын 3 ай аралыгында жалпы биздин Ош облусунун аймагында айдоочулар тарабынан 26948 ар түрдүү жол эрежесин бузган үчүн айып Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексине протокол түзүлгөн. Бул уже былтыркыга салыштырмалуу 1155ке учурга көп жол эрежеси бузулуп атат. Мен ойлойм, ушунун негизинде кандайдыр бир жол транспорт кырсыгын азайтууга бул көмөк болот деген ой ниеттебиз. Негизи чын эле окуя жана бир көйгөй бар, улам жыл өткөн сайын жана жол кырсыктарынын саны көйгөнү чыныгын айтыш керек, статистика маалымат келип ошого таянып, анализ, мониторинг түзгөндө ушул нерсе келип чыгып атат. Өздөрү көрүп жол транспорт кырсыгы катталып атат. Арасында
баардыгын айткыбыз келбейт. Эми ушундай айрым айдоочулар бар, жол эрежесинде элементарный суроолорго жооп бере албаган учурлары бар. Эми муну мына өзүлөр көп биздин көрөрмандар көрүп атса керек, угуп атса керек, өз көздөрү менен көрүп атышат. Айрымдары көрүп, али башынан көрүп атат. Биз ойлойбуз бул деген жакшы нерсенин бир демилгеси деп ойлойбуз. Анан ошол жана жол кырсыктарынын статистика саны өсүп атат. Мисалы өткөн жылдын ушул мезгили менен салыштырмалуу дагы жана сандар менен айтып бербедиңизби? Негизи жол кырсыктарын шарттаган эмне? Чын эле айдоочулардын ошол жол эрежелерин билбегендигиби же бир дагы башка учурларбы деген сыяктуучу? Негизи анализ кандай? Анализдин негизин талдоо бизде жүргүзүлгөндө бизде жума сайын дейбиз, ар бир 10 күн сайын мына анализ талдоо жүргүзүлөт. Ошо талдоонун дагы эле баягы катталган жол транспорт кырсыгында айдоочунун жол эрежесин элементарный билбегендиги, карама каршы багытка чыгуу, тилкесинен чыгайдуу, ылдамдыкты сактоо, аралык, анан мас учурларда дагы эле айдоочуларыбыз ролго отуруп атышат. Ушунун кесепетинен биздин жол транспорт кырсыгы катталып атат дагы деле. Анан эми албетте мунун кесепеттери жана эң биринчи кезекте адам өмүрү, андан кийин материалдык чыгымдар деген сыяктуучу. Адам өмүрүн алган учурлар жана оор жаракат алгандар дагы көппү мунун жана эми кырсыктардын кесепетинен? Эми дагы эле сиз айтып кеткендей баягы статистикага таянсак, быйылкы 2025 3 айдын ичинде, мына бир кварталдын ичинде оор кесепетинен катталган жол транспорт кырсыгы бизде Ош облусунун аймагында катталган жок. Катталган жок. Эми муну ишендирип кетип айтам, бирок айдоочулар күндөн күнгө окушуп тартиптүү болуп атышат. Бирок араларында бар эми жол эрежесин одуна түрдөн бузган дагы эле бар бизде катталып атат. Ошолорго мындай бул иш-чара жүргүзүлүп атат. Профилактикалык жол транспорт кырсыгынын алдын алуу максатында ар багытта иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Жана Ички иштер министрлигинин министрлик башкармалыктын башчысы тараптарынан ар кандай бизде мындай айтканда профилактикалык үгүт насаат иштери жүрүп жатат. Айдоочулардын арасына мекеме ишканалар, андан сырткары мектепте ушундай биздин тескөөчүлөр бекитилген багытта ошолор барып иш алып барып жатышат бүгүнкү күнү. Азизбек мырза, сиздин да толуктооңуз барбы? Негизи ошол президенттин тапшырмасынын негизинде сиздерге да бир атайын тапшырма жана иш алып баруу боюнча бир жана тапшырмалар келсе керек деген сыяктуучу. Ооба, саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул жогоруда айтып кеткендей, бул жумуш топ иштеп чыккандан кийин 1-сентябрга чейин Кудай буйруса жумуш топ бул иштин положениясин, инструкцияларын иштеп чыгат. Ошого жараша биз бардыгына даярдайбыз. Маселен, бизде орг техника менен камсыз болгонбуз. Бизге кадимкидей бул көрүнүш кайсы убакта кайсы эме менен жолдомо менен жөнөтүлсө бизге маселен бизде андан эме туудурбайт, кыйынчылык жеңил эле. Ал жерден бизде проверка знаний деген өзүнчө эме бар. Ошол боюнча эле биз алабыз дагы сынакка эмеге коебуз, каттап. Маселен, бүгүн катталса эртеңкиге берет, эртеси кирип бизден сынак тапшырып өтсө болот. Анан ал жерде сынактарды жанагы суроо бар. Ал жерде 20 суроодон турат. 23 мүнөт убакыт берилет. Ошонун ичинде атайын ноутбуктарда иштелген атайын программа боюнча иштейт. Ал жерде айс программа Face Control деген бар. Ал жерде өзүнүн паспорту менен ар бир кишинин өзүн тааныйт. Ошонун негизинде кирип сынак тапшырса болот. Ошол 25 мүнөттүн ичинде ошо 20 суроонун 18-ине туура жооп берсе, бул деген сынактан ийгиликтүү өттү деген белги болот. Анан 3 ката кетирсе, анда уже сынактан өтпөй калды деп биз сынактан өтпөдү деп эме чыгарып беребиз. Жыйынтык чыгарып беребиз. Эгерде булар келип жарандар биринчисинде бир тапшырып ийгиликтүү тапшырып өткөн болсо, значит биз жыйынтык чыгарып беребиз, тапшырдып. Анан бул жол коопсуздук кыймылынын көзөмөлдөө бөлүмүнө барып өздөрүнүн жана айдоочулук көлүктөрүн алып кетиши мүмкүн. Эми ал бул эме ким положение иштелип жатат жумуштоо аркылуу. Ал бизге атайын тапшырма келет, ошондо келгенде ошого карап туруп биз кабыл алып бул боюнча сынак алууга биз даярбыз. Азыр мисалы жана атайын айдоочулук көлүк алуу боюнча окуп, азыр мисалы тартип азыркы негизги эрежелер боюнча эле мисалы айдоочулук көлүк алыш үчүн сынак экзаменден өтүп жатышпайбы? Азыркындай эле тартипте болот, мисалы сиздер тараптан күнү белгиленет, андан кийин жана белгиленген суроолорго жооп берет, саны жагынан, убактысы жагынан деген сыяктуу. Да, бул жерде бизде биринчи жолу тапшырган автомектептерди бүтүп келгенден кийин биринчи жолу сынакка тапшырышат. Анан өтпөй калса, кайрадан тапшырса болот. 7 күндөн кийин кайрадан экинчи сынакка кабыл алынат. Кайрадан 2 жолу 3 жолу тапшырып өтсө болот да. Бул жөнөкөй жарандар катары эле бизде деле ушундай эле болот. Эч айырмачылык жок.
алдан мындай кыйынчылык эле туудурбайт. Эл катарлы келип, жана проверка знаний деп бизге баягы жолдомо менен келет. Жолдомо менен биз кабыл алып, регистрация кылып, эртесинде каттап беребиз. Эртесинде же болбосо 2-3 күндөн кийин өзү эмеге карайт. Адам негизи толушуна бир күндө биз кеминде бир 200дөн ашык адам кирет, сынак тапшырган. Себеби дегенде ар бир киргенде 20дан адам кирет, 20дан эме турат бизде. Ар бир жарым саатка бөлүнгөн. Ошол убакыттын ичинде кирип сынак тапшырып чыкса боло берет да. Азыр сиз айтпайсызбы, жана 3 суроого эгерде туура эмес жооп бергенде ал жана сынактан өтпөдү деп эсептелинет. Анан ошондо кайра кийин 7 күн мөөнөт берилет, андан кийин да өтпөй калса дагы 7 күн мөөнөт берилет. Чеги барбы? Бар. Жок, чеги жок. Чеги жок. Канча жолу тапшырса боло берет. Ар 7 күндө келип кайрадан тапшыра беришет. Анан азырынча бул эми алдын ала айтылган эмелер, биринчи жолу өтпөй калып, экинчи жолу келсе 500 сом эме төлөп эме деген ал эми бул эме положениеси иштелип чыккандан кийин ошого карап чечилет го. 5000 сом, 10.000 сом деп жана тапшырмада жана президенттин басма сөз катчысы өзүнүн жана Facebook'тагы баракчасына жазып чыкканда ал жерде конкреттүү суммалар дагы көрсөтүлгөн. Мисалы биринчи ошол эле сынакка барганда 5000 сом, андан кийин жана сумманы көбөйтүп, бир жогорулаган жана сандарды жазган. Ошондо мисалы азыр автомектептерден окуп, айдоочулук куәлүгү алганы келген жарандар дагы ошондой эле суммада төлөшөбү? Анан бул сумма көп болсо кийин жана айдоочулардын бир наразычылыгын жараткандай болбойбу? Кайра эле бир мектепке каражат мындай сарптагандай болбойбу деген сыяктуучу. Жок, бул мектеп айдоочулук куәлүк алып автомектептерден келгендерге андай эме жок. Алар Төлөм жок, Төлөм жок. Кайрадан эле жанагы ошол жерде 181 сом төлөйт, ошо экзамен тапшыруу үчүн сынакка. Ошол эле төлөйт, ошол менен канча жолу кирсе да кайра кире берет. Аларга андай 500 сом, 1000 сом деген эме жок. Талап жок. Канча жолу кирсе дагы ошол эле бир 181 сом акчаны төлөп кайрадан келип тапшыра беришет. Ал жерден ийгиликтүү тапшырса, анан бизде практикалык сынакта сөз кайсы транспортты менен айдап жүрүп ошол жерде ошол эмеге жолдомо алган болсо, ошондой транспортта, маселен жеңил машинада жүргөн болсо, жеңил машинадан практикалык сынак тапшырышат. Негизи азыр эми сиздер ушул жана жол коопсуздугун камсыздоо жана айдоочулук куәлүк берүү чын эле ошол эле жол эрежелерин билсе, анан айдоочулук куәлүк алыш керек. Бул жакта эми ошол тармакта жүрөсүздөр, жана анализ сиздерге белгилүү. Мисалы сиз Уланбек мырза кайсы учурда мисалы жол кырсыктардын саны азаят, кайсы учурда айдоочулар жана эрежелерди билет деген сыяктуучу, мыйзам боюнча жана жолдо жүрүү эрежелерин сактайт дегендей. Анан ушул жаңы сунушталып жаткан негизи тапшырма боюнча, эреже боюнча чын эле бир конкреттүү түрдө жана оң таасирин бергидейби, эмне дейсиздер? Жеке мен өзүм оюмду айтсам, бул жакшы нерсе, бул албетте сөзсүз таасирин берет. Себеби биздин айдоочулардын маданиятын сөзсүз түрдө көтөрөт. Андан соң билим деңгээли, жолдо жүрүү, жана жөө жүрүштөр кое өрүүдө, анан адам ташууда, жүк ташууда, булар сөзсүз түрдө айдоочуларга бул өзүнүн жакшы жагын берет. Себеби азыркы учурда мына уже өзүңүздөр белгилүү болгондой башталгандан бери мына соц тармактагы уже көпчүлүгү көрүп атса керек, уже немесин кылып айрым биздин блогерлер уже жол белгилерин уже чыгарып атат. Мына жол белгиленин мына түрүн билип жаттап алыңыздар деп уже алдын ала. Мында карасак, комментарийлерин көрсөк, действительно көбү көрүп атат, окуп атат. Анан комментарий жазгандар эле жакшы пикирлерин жазып атышат го. Мен ойлойм, жеке абдан жакшы таасир берет. Себеби айдоочулук маданиятын көтөрүп жол эрежесин сактоо боюнча аябай сонун болот. Анын үстүнө мына Ош шаарында мына коопсуз шаар алкагында мына камералар орнотулган. Айып пулдар айдоочуга барып атат. Уюлдук телефон аркылуу текшерип аткан учурларды төлөп атат да, уже аң сезим айдоочунукка башка нукка бурулуп атат да. Демек эртең 1-сентябрда ушул нерсе дагы ишке кирсе, мен ойлойм дагы көп нерсе биз биздин айдоочулардын арасында жол транспорт кысымын азайтуу, өздөрү кичине түшүнүк жакшы тартипке келип деген ойдобуз. Анан ошол жана сиз айтпадыңызбы, Азизбек мырза, чеги жок. Мисалы биринчи сынактан өтпөй калды, кайра бир апта, бир жума, 7 күн убакыт берилет, андан кийин дагы 7 күн. Анан ошол кайра мүмкүнчүлүк бериле бергенден кийин эми сентябрдан тарта мисалы жол эрежесин жана сактабай жана жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин колуна түшүп, кайра сиздерге сынак тапшырууга айдоочу жөнөтүлсө, бир эми биринчиде дагы ийгиликтүү өтпөдү, экинчиде ийгиликтүү өтпөдү, кайра бир сынак сынактан өтө бергендин натыйжасы болобу? Сөзсүз болот. Бул деген биринчисинде тапшырып өтпөй калса, айдоочулук көлүн албай атпайбы? Көчөдө айдап жүрүш керек.
транспорттун айласы жок, үйрөнүшкө туура келет, окуш керек, даярданыш керек. Жол кыймылынын эрежелери деген китептер бар, ошол китепти ачып окуш керек, кайрадан даярданыш керек. Андан сырткары автомектептерге барып, дополнительный курстар бар, ошолорго барып туруп даярданса болот, жанагы эмеден сынактан өтүш үчүнчү. Эми ар бир жаран өзү билип алса өзүнө жакшы го. Бул деген айдоочулук күбөлүк алуу деле бул бир кесиптин ээси деген нерсе да. Бир мектеп, бир жогорку окуу жайын бүтүп диплом алгандай эле нерсе. Ал айдоочулук күбөлүк алгандан кийин ал бала чакасын багат. Жолдо элдин коопсуздугун сакташ керек, өзүнүн башка элдерге жана жарандарга зыянын тийгизбеш керек. Жанагындай жол кырсыктарына кабылбаш керек. Ошонун алдында ала булар өтө жакшы нерсе болуп атат. Мен ойлойм, жарандар ошол алдын ала жакшы даярданып, азыртан ошол 1-сентябрга чейин өздөрү деле кайталап, маселен мен ойлойм, бизде айдоочулук күбөлүк 10 жылга мөөнөт менен берилет да. 10 жылдын ичинде маселен бүгүн санактан өтүп, анан бир жыл, 2 жылдан кийин унутуп баштайт. Эми көчөгө аз жүргөндөр бар, көп жүргөндөр, эми шаарда көп жүрсө, баягы знактарга баш ийип, светофор деген бар, башка нерселерге көңүл буруп иштейт. Анан айыл кыштактарда көбүрөөк жүрбөгөндөр көп убакта эсинен чыгып калышы мүмкүн да. Вот ошондойлор кайрадан кайталаган жакшы да. Бул деген дайыма эсиңе салып турган жакшы. Баягы жол эрежесин сактоонун, жанагы жол белгилерин билип тургандары өзүнө дагы жакшы, коомго дагы жакшы пайдасын алып келет да. Коопсуздукка дагы. Анан Уланбек мырза, негизи жана ошол эле бир ошол президенттин тапшырмасынан кийин көпчүлүгү колдогондой болуп жатат деп эми элдин пикирин айтып атпайсызбы? Үстүртөн эми бул. Анан ошол жерде көпчүлүк айтып жатышат, мисалы суроолор болуп атат. Мисалы жол эрежесинин бузган баардык учурларында эле, учурларын алып караганда деле айдоочу кайра сынак тапшырууга милдеттүү болуп калабы, же бир кандай дейли, кескин оор учурларда эреже бузса гана айдоочу кайра сынак тапшырууга милдеттүү болобу? Негизи ушул маселе боюнча эмне дейсиздер депчи? Туура айтасыз, жогоруда бар, мен баса белгилеп кеттим келет. Биздин мына көрөрмандарга дагы бул азыркы мына жумушчу топ түзүлгөн, ведомстволук ошол процесс азыр иштелип чыгып атат. Кайсыл учурда айдоочулук, мисалы жол эрежесин бузганда тосулганда, тескөөчү тарабынан тосулганда, анан кайсы жол эрежесин бузганда кандай суроо берилет? Сиз азыр айтып кеттиңиз го, ар эле жол эрежесин бузса эле баягы алып текшерип, билим деңгээлин текшерип, кароосуна кайдалабы деген жок. Бул жерде азыркы учурда механизм иштелип жатат. Кайсы жол эрежесин баарын бузганы, кайсы учурда суроо берилет деген ошол маселелер азыр көтөрүлүп каралып атат. Бул нерсе жакын аралыкта иштелип чыккандан кийин 1-сентябрга чейин жарыяланып толук кандуу жеткизилет. А так бул толук иретинде бул азыр мындай айта албайбыз. Азыр ведомстволук баягы биздин мыйзамдарга шайкеш келтирип, баарын бирикке келтирип, анан ошол негизинде чыгат. Анан негизи жана мыйзамды алып караганда бул жерде дагы бир ошол эле элдин пикирине көңүл бөлсөңүз керек, билбейм. Негизи ошол баардык айдоочу мисалы жол кырсыгына себепчи болуп калбасын, жарандардын коопсуздугу биринчи орунда, анан баардык айдоочу жол эрежелерин билсе гана бир эрежеге баш ийет, жана жол кырсыктары болбойт деген сыяктуу негизги багыт менен ушул эреже иштелип чыккандыгы айтылды. Анан ал жерде жана жарандардын пикиринде дагы мисалы айдоочулар жол эрежесин билсин, бирок ошол эле учурда жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери дагы өздөрүнүн билимдерин бир жогорулатуу керек. Анан бизди тосуп анан жол эрежесин боюнча сурап жаткан ошол эле кызматкер өзү жана жол эрежелерин бешке билиш керек деген сыяктуучу ушундай пикирлер дагы абдан көп. Билбейм, бул маалымат сизге дагы жеткен болуш керек негизи. Анан сиздердин ошол кызматкерлериңиздин мындан ары дагы мисалы ар кандай эрежелер иштелип чыгып атат, жана пландар иштелип чыгып атат. Алардын дагы мисалы билим деңгээлине, жол эрежелерин билген бир билимине, тажрыйбасына көңүл бурулуп, азыркы учурда негизи алып алганда ошол боюнча айтып кетсеңиз. Албетте, сиз азыр туура суроо бердиңиз. Элдин баягы сурап аткан көп нерсени кызыктырган нерсесин бизге айтканыңыз. Ушул нерсени алдын ала көрүү максатында биздин кызматкерлердин деңгээли сөзсүз түрдө ошол иш чара башталганга чейин сөзсүз түрдө кошумча сабактар уюштурулган сырткары алардан сөзсүз түрдө зачеттер алынат. Өзүнүн билим деңгээли канчалык билишин бул бизде өзүнүн мыйзамында кайрылган, буйруктарыбыз бар, сөзсүз түрдө текшерилет. Себеби айрым бир учурларда биздин жарандар келип, биздин кызматкерлер кайрылып калган учурлар болот да. Мындай жол эрежеси мындай кандай деп десе, биздин кызматкерлер сөзсүз түрдө өзүнүн билим деңгээлин билиш керек. Обязательно бул боюнча көзөмөлгө жетекчилик алынат. Демек ушундай учур болгон буга чейин, башка айдоочулар да келип деле өздөрүнүн буга чейин бул учурлар болгон учурлар. Сураганда эми баягы жалпы узган маалымды эми алдаш эмес.
учурларда мына баягы жол белгисинде биздин бир блогерибиз бар эле, былтырлар ушундай уюштурат эле кызмат кылып билбеген учурлар болгон. Азыркы күндө андай нерселерге жол берилбейт, иштелип атат. Бул багытта жумуш алып барып атат. Жана билбегендер иштебейт деген сыяктуучу, Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Анан бир СМС билдирүү келген бизге. Азизбек мырза, сизге тиешелүү окшойт. Негизи 50 жаштан өткөн ардагерлерге жеңилдик бербейсиңерби? Жол эрежесин негизи бузушпайт го дейт. Ошол эле учурда 700 суроо сөзсүз керекпи же жеңилдетсе болобу суроолорду азайтып дейт. Жана сынак тапшырган суроолор боюнча суроо келген. Бул боюнча бардык жарандар бирдей. 18 жаштан сынакка катышат. Бул жерде биздин токтомдордо каралган эмес, жаш улууларга жеңилдик деген каралган эмес. Анан эми азыркы жумушта иштеп жаткан жерде жеңилдик берилиши мүмкүн, бирок аны мен айта албайм. Бирок ошол эле учурда жана суроолордун саны боюнча мындайда жолдо жүргөн жарандардын баардыгы бирдей да. Картаң жашына карабайт, баардыгы бирдей ошо жол кыймылынын катышуусу. Ошол жол белгилерин жанагындай кырсыкка кагылбаш үчүн баардык нерселерге даяр болуш керек да. Мен ойлойм, билип койсо жакшы өздөрүнө. Окуп, даярданып билип коюш керек. Ал боюнча бизде каралган. Анан суроолордун саны боюнча айтып тур. Негизи жеңилдетсе болобу суроолорду азайтып деп. Бул эми мындайда, бул жакка айткандай, бул жерде жумуш топ бар. Жумуш топ иштеп чыгат бул суроолорду. Ал жумуш топто билим берүү министрлигинен, Министерство здравоохранениеден, жол кыймылын көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан, биздин унаа эмес, биздин транспорт каражаттарын каттоо жана айдоочулук көрсөтүүлөр боюнча берүү боюнча жумуш топ түзүлгөн. Ошол жумуш топ общественностьтан түзүлгөн, ошолор биригип бул суроолорду иштеп чыгат да. Азыр бизде ошол иштелип чыккан. Эми Кудай буйруса бул боюнча дагы каралып кийинки жаңа программа киргизгенде ошондо жеңилдетиш болушу мүмкүн. А так азырынча ошол мурунку бойдон эле иштеп атабыз. Бизде ар 3 жылда алмашып туруш керек. Жанагы эмен алмаштырып туруш керек да суроолорду. Ошол суроодо ошол 700 суроо түшкөн. Мен ойлойм, аны мен бир билгенден бир 400-500 суроого түшүрүш керек го. Азайтуу керек. Азайтууга болот. Мезгил келди деген сыяктуу. Негизи эмнеден улам азайып жана өзгөрүп турат? Себеби дегенде бизде 3 жыл сайын деп жана мөөнөттү айттыңыз го? Мындай өзгөрүп туруш керек. Себеби дегенде бир эле суроолор кайра болгондо уже адамдарга деле баягы уже билип калат да баардыгы. Анан мындай алмашып туруш керек да, билет номерлер алмашыш керек, суроолор алмашыш керек, кайра ошол нерсени эле кээ бир бизде мындай билими менен эмес, жаттап алгандар болот да. Ошондой болбош үчүн бул деген башка суроолор иштелип чыгып киргизилет да. Ал бул жерде биз ашыкча суроо жок. Бул жерде жол кыймылынын эрежелери боюнча китепче бар. Ошол китепчеден эле алынган суроолор да. Ошол китептин ичинде бар эле суроолор кирет да. Анан ашыкча башка жактан эч нерсе алынбайт. Анан мисалы эми азыр Бишкек шаарында биринчи жолу коопсуз шаар долбоору кирди. Андан кийин буюрса Ош шаарында ишке түшүппү? Азыр коопсуз шаар долбоору иштеп жатат. Анан ал жерде дагы мисалы жана видео байкоочу аппараттардан канча ылдамдыкта өтүш керек, кантип өтүш керек деген сыяктуу бир улам өзгөрүүлөр болуп, ага дагы бир жараша суроолор түзүлсө керек. Негизи жалпы айтканда азыр эми бул жана президенттин жарлыгынан сырткары эле алганда жана авто окуу жайда окуп келишип, андан ары жана сынак тапшырып өтпөй калгандардын дагы эми бизде бар андай адамдар. Анан негизи азыр чындап эле абалгандай жана 2-3 айлап авто мектепте окуп жатабыз. Ал жерде чындап эле өзүнө керектүү билимдерди алып жатышабы, жол эрежелерин сактоо боюнча бир нерсени билип келип жатышабы. Анан азыркы учурда ошол эле мисалы сиз күнүнө 200дөн адам жана сынак тапшырат деп жатасыз бир графиктин негизинде. Алардын бир канча пайызы ийгиликтүү өтүп кетет, канча пайызы бир чын эле жол эрежелерин үйрөнүп келет авто мектептерден. Азыр абал кандай негизи? Азыр биз статистикага мониторинг жүргүздүк. Бардык статистиканы алып карап көргөнүбүздө бизде мындай болот да. Маселен, авто мектепти бүтүрүп келгендер биринчи жолу киргенде, биринчи жолу сынакка киришип, мен жалган айтпасам 25% өтөт да. 25-30%ке чейин. Мен азыр бирөөнү күнөөлөбөйм. Авто мектептерде окуганда көңүл буруп жакшы окуш керек да.
Ал жерде өзү 286 саат сабак каралган учебный программасы боюнча. Ошол сабактарды өтүш керек. Андан сырткары 52 саат практикалык даярданыш керек. Жана машина айдап көрүп практикалык сынак деген бар. Алда 32 саат жеңил машинеде, 20 саат оор жүк ташууч машинелерде үйрөнүп автомектептерде. Ал жерде жарандар атайын автомектептер менен контракт түзүшөт. Контрактта договорлору түзүлгөн. Ошол жерде өзү аларга өзүнүн контракт төлөгөн төлөмү бар. Ошол төлөгөндөн кийин ошол жерде автомектептер толук кандуу бул жарандарга окутуп, үйрөтүп, даяр кылып жөнөтүш керек. Биздин положение боюнча окуп чыккандардын 70% катышыш керек өзү, сөзсүз биринчи сынакка. Анын ичинен 50%дан жогору өтсө, ошол биринчи окуп келген жарандардын. Ал деген эң жакшы баалар бериле турган эме болот да. Анан бизде бир аз автомектептер аксап атат. Анан бизде деген менчик частный автошколалар көп да. Ошондой частный өздөрүнчө ачкандар. Ошолордо мен ойлойм билим деңгээлди жакшыраак окутуп, жакшы ошол 286 саатты толук кандуу окутуш керек. Б категорияга жеңил машинеге карап окуса, ал деген 186 саат окуш керек. Ал БЦ деген категориябыз бар. Жүк ташуучу машинелер менен жеңил машинеге окугандар, алар деген 286 саат сабак окуш керек да. Ошол толук кандуу окуп, ошол жерде мугалимдер берген суроолорго жооп берип жакшынакай даярданса, мен ойлойм баары эле жакшы өтөт. Анан бирок маселе башынан болуп жатпайбы? Мындай алып караганда эми аныктап алдык да, эмнеге жол эрежелерин эле буза беришет, эмнеге эле кайра сынактан өтпөй калат дегенчи. Автомектепте жакшы качественно окутуш керек да. Анан биз ойлойбуз, негизи кызматташсаңар болобу ушул автомектептер менен? Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бир эмеси бар, айтылган 40 райондо республика боюнча 40 мамлекеттик автомектептер, 40 автодром ушундай ачылсын дегенчи. Бул мына президенттик аппаратка буйрук берилген, тапшырма. Вот ошонун үстүнөн иштеп атышат. Мына жакын күндөрү мен ойлойм ушундай мамлекеттик автомектептер болсо, ошол жерде окугандар мындай талапты күчтүү кылып, жакшы окутуп, жакшы даярдайт деп ойлойм да. Анан жана убактысын актайт, ошол эле окуган адам берген акчасын актайт деген сыяктуу. Азыр сиз көп айтып жатпайсызбы? Көпчүлүгү негизи ошол автомектептердин көбү жеке менчик, жана алардын жана берип жаткан билимине, мисалы практикалык ошол эле көндүмдөрүнө сиздер такыр кийлигише албайсыздар. Сиздерге бир гана келип сынак тапшырат, өттү же өтпөдү, ал ошол гана сиздердин ыйган укуктарыңыздар. Анан жана статистикага токтолуп кетпедиңизби? Негизи ошол 200 адам күнүнө экзамен сынак тапшырса, аны 25% гана өтөт деп. Бул абдан бир начар көрсөткүч негизи. Маселен, мына быйылкы жылдын 3 айдын жыйынтыгы менен, маселен 10.502 киши теориялык сынакка кириптир. Анын ичинен 2.312 гана сынактан ийгиликтүү биринчи өтүптүр дагы. 590 адам өтпөптүр да. 10.502 адам. Ошондо 21%ды түзүп атат да. Өткөндөрдүн саны. Анан эми булар биринчисинде өтпөгөндөр да, кайрадан тапшырып, кийин бирок өтүшөт. Бирок ошол пайыздык эме аз да. Мен ойлойм 50% тапшырса өтө ийгиликтүү, жакшы болот эле деп. Ошон үчүн автомектептер мындай жакшы окутуш керек да. Анан негизи автомектептердин ошол билим жана жарандарга берип аткан билим деңгээли, мисалы жана көндүмдөрүн текшерүүгө дагы укук жок негизи бизде, жалпы алып караганда. Жок, мындай. Буга чейин буларды контролдоо бизде болгон эмес. Буга чейин Министерство образованияда лицензия берип ошолордо болгон. Андан кийин жол кыймылын көзөмөлдөө башка башкармалыгында болду, аз эле убакыт. Андан кийин бизге жакында берди, бул боюнча контролго. Ошол лицензия берүү боюнча. Анан президентибиздин 2024 жылдын аягына чейин, 25 жылга чейин жанагы частный предпринимательдерди текшерүү деген токтотулган болчу. Эми мына январдан баштап күчүнө кирди текшерүүгө. Эми биздин көзөмөлдөй турган бөлүм бар. Ошол бөлүм Кудай буйрса баарын текшерип,
Абал жакшырат деген Абалы ойдобуз. жакшырат. Урматтуу көрөрмандар, биз эфирибизди андан ары улантабыз. Эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн түз эфирде кечки студияда жана сентябрь айынан тарта эми жол эрежесин бузган айдоочулар атайын сынак тапшырат. Эгерде сынактан өтпөй калган болсо, айдоочулук көлүк алынат деген президент Садыр Жапаровдун атайын тапшырмасынын негизинде сөз кылып жатабыз. Негизи чын эле ушундай бизге эреже керек болчу. Азыркы учурда айдоочулардын канча пайызы жол эрежесине баш ийет жана жол эрежесин жатка билет. Ошол эле учурда айдоочулук көлүк алуу боюнча бир сынак тапшыргандардын маселеси кандай болуп жатат? Жалпы биз ушул теманын айланасында сөз кылып, анан бизге келген атайын SMS билдирүүлөр дагы бар жарандардын, көрөрмандардын. Азыр буюрса эфир бүткөнгө чейин аларды дагы жана өз кезегинде окуп жеткирип тиешелүү суроолорго жооп алып беребиз. Анан Уланбек мырза, ушул жерден суроо сизге берейин. Негизи азыркы тапшырмага чейин эле, негизи өлкө башчысынын тапшырмасына чейин эле, буга чейин дагы бир кайсыл мыйзам жана эрежелер боюнча эгер айдоочу бир мыйзамды, талапты сактабаса, айдоочулук көлүгүнөн ажыратыла турган учурлар бар, Алар кайсыл учурлар же такыр жок? Мен ушул азыр суроосунда буга чейинки учурларда биздин айдоочулар жол тарабынан жол эрежесин бузган учурларда аларга только айыппул салынат эле. Протокол укук бузуулар кодексинде протокол айыппул салынат эле. Эгерде айдоочу мас абалда ролду башкарган учурда ошондо материал сот органдарына барып, сот органдарынан айдоо укугунан 1 жылга ажыратылды. Ушул учурлар бар эле бизде. Айдоо укугунан ажыратылган деп. Же кароо сынакка жөнөтүлөт деген бизде айрым беренелердин 4-5 берененин эгер 1 жылдын ичинде 3 жолу кайталаса бузуулар, ошол учурда кароо сынакка жөнөтүлөт эле. Бирок жана 1 жылга айдоо укугунан ажыратылган бул эреже бар болчу, 1 жылга укугунан ажыратылган бул жол эрежесинде бар эле. Сот органдарынан айдоочу мас учурда айдаган рулду башкарса, ошондо ушундай чара көрүлөт эле. Ал эми кароо сынак боюнча 5 берене боюнча бизде жөнөтүлөт эле. Мен ошо ылдамдыктын 3-чү бөлүгүн ашырган учурда 1 жылдын ичинде 3 жолу кайталанса, ошол учурда кароо сынакка жөнөтүлөт эле. Буга чейинки тартип. Анан ошол жана мас абалында гана деп атпайсызбы? Анан мас абалында рулга отургандардын саны азайдыбы анда? Бир сезилерлик натыйжасы болдубу? Эми сиз айтып кеткендей, мас абалда рулда отурган айдоочу бул эми бизге баягы өздөрү белгендей ал кылмышкерге барабар дегендей. Албетте буну былтыр биз мыйзам кабыл болуп айдоочулук укугунан 1 жылга ажыратылат деп кабыл алган. Статистика маалымат кылсак, көп учур болсо ham бирок өзүнүн натыйжалыгын берди. Натыйжасын берди. Былтыркы салыштырмалуу сөзсүз түрдө азайды биздечи. И мас учурда жол транспорт катталган, оор кесепеттеринен катталган жол транспорт айрым кескин түрдө биз азайды. Анан азыр эми көпчүлүгү жана санариптештирүүнүн арты менен ошол эле айдоочулук көлүктөрдү жана түндүк тиркемеси аркылуу көрсөтүп, бир топ ыңгайлуулуктар жарандар арасында, айдоочулар арасында жаралды го. Анан көпчүлүгү жана учкай айтып калышканда, мисалы ошол эле айдоочулук укугунан мас абалда унаа башкарып түшкөндөн кийин деле айдоочулук укугунан жана сиз айткандай 1 жылга чейин мөөнөткө ажыратылганда деле, бирок жана түндүк тиркемеси аркылуу айдоочулугун көлүгүн көрсөтүп, жолдо кадимкидей жана унаа айдап жүргөн учурлар болгон эле деп. Негизи ушул маселе боюнча эмне деп айтасыз? Чын эле ошондойбу? Туура айтасыз. Азыр санариптештирүүгө биз өткөнкү багыттан кийин буга чейин болдурам, бирок бүгүнкү күнү айдоочулар мас абалда рулду башкаргандан кийин айдоочулук көлүгүнөн 1 жылга ажыратылган учурда, эгерде кайталап машина айдаган учурлар болгондо биздин тескөөчүлөр тарабынан колдоруна планшеттер бар. Планшеттер берилген. Ошол айдоочуну текшергенде айдоочу баягы өзүнүн уюлдук телефон аркылуу тундуктан көрсөткөн айдоочулук көлүгүн көрсөткөн учурда биздин тескөөчүлөрдүн планшеттеринде көрсөтүлөт. Айдоо укугунан ажыратылган деп сөзсүз түрдө. Ондойго жол азыркы күндө жок, берилбейт дагы. Анан негизи ошол атайын жана тиркемеден маалымат чыгып калат айдоочуга байланыштуу. Айдоочулук бөлүгү монун берене монча негизинде айдоо укугунан ажыратылган деген сөзсүз чыгат. Анан ушул маселе боюнча дагы биздин SMS билдирүү бар. Суроо сизге келген. Саламатсыздарбы? Биздин правабыз жана айдоочулук укугубуз 3 жылга чейин ажыратылган. Майы кызматкерлери болсо жана айдоочулук көлүктү дейт, бир жарым жылдан кийин алсаң болот деди. Негизи ушунун канчалык чындыгы бар дейт. Анан кимдерге кайрылыш керек деген сыяктуу суроо келген. Мен айткым келет. Буга чейинки мына өзгөрүүгө киргенче чейин айдоо укугунан ажыраткан ошонун жарым срогу, мындай 1 жылга ажыраткан болсо 6 айдан кийин барып сот органдарына кайрылса, ошол жерде өзүнүн тийиштүү кагаздарын чогултуп немесинде сот органдарынан берилчү эле мурун. Азыркы учурда андай жер жок.
айдоо укугунан 1 жылга ажыратылса, же 3 жылга ажыратылган болсо, жарым мындай мөөнөт өткөндөн кийин ал кайтарылып берилбейт. Демек ал толук кандуу ошол 3 жыл 1 жылга кесилген укугунан чыкса, ошол учурда барып, соттун токтому менен барып, унаа ишканасына барып туруп, кароо сынактан тапшырып, эгер ошол жерде ийгиликтүү өтсө, айдоо күбөлүгү кайтарылат. Ошол учурда гана айдоочу машина айдаганга укуктуу болот. Эгер ошол кароо сынактан өтпөй калса, кайра кароосуна тапшыра берет. Анан ошол эле айдоочулук күбөлүктү кайра алыш үчүн кимге кайра алат? Кайсыл жакка деген? Ошол ажыратылган айдоо күбөлүгүнөн айдоочу же жаранын айтканда унаа ишканасына барат. Айдоочулук күбөлүгү сот органдары менен чечим кабыл алгандан кийин айдоо күбөлүгү унаа ишканасына тапшырылат, мекемесине тапшырылат. Тапшыргандан срок ошо мөөнөтү бүткөндөн айдоочу ошо унаа мекемесине барып, кароо сынагын тийиштүү тартипте тапшырып бүтүп, өткөндөн эгерде ийгиликтүү тапшырса, айдоочулук күбөлүгү кайтарылат. Демек өзүнүн аймагында жайгашкан жана транспорт каражаттарын каттоо атайын агенттигине, башкармалыгына барса, мөөнөтү бүткөндөн кийин айдоочулук кайра күбөлүгүн алууга шарт болот. Биздин көрөрманыбызга сиздин жообуңуз түшүнүктүү болду деген ойдон кезектеги СМС билдирүү сурообуз бар. Бул Азизбек мырза, сизге жолдонгон. Саламатсыздарбы? Ушул негизи күбөлүк айдоочулук күбөлүк жоголуп калса дейт айдоочунун жана сүрөтү менен көрсөтүп коеюн сизге. Айдоочунун правасын алмаштырганга көйгөй жаралбайбы? Себеби менин уулум окуган Ош шаарындагы автомектеп жоюлуп кетиптир дейт. Праваны ошол мектептен алган экен 2018 күздө дейт. Анан бул сүрөттөгү күбөлүктү башка мекемеден жаңылууга мүмкүнбү деген. Бул жерде ал көйгөй жаратпайт. Себеби дегенде бизде айдоочулук күбөлүк алгандыгы тууралуу бизде маалымат болот, биздин базабызда. Ошол базадан биз справка подтверждение деп коет, тактама иретинде кагаз чыгарып беребиз дагы. Автомектепте бүтүрдү деген күбөлүктүн ордуна ошол биз справка подтверждение менен бере беребиз. Кайра правасын жоголгон болсочу бизге медициналык справкасын алып келиш керек 083 формада. Анан өзүндө бар документтерин, паспорттарын алып келет. Жоголгон болсо биз ошол жерден жанагы мурунку алган правасынын негизинде, айдоочулук күбөлүк алган негизинде биз ошол жерден биздин базада турат. Анан эгерде базага кире элек болсо бизде журналдар сакталат. Ошол 60 жыл сакталып турат реестр журналдар бар. Ошонун ичинен таап чыгып туруп биз справка подтверждениени кошуп туруп күбөлүктүн ордуна ошол күбөлүк болуп эсептелет. Кайрадан айдоочулук күбөлүк ала берет. Ал эме жаратпайт. Көйгөй жаратпайт. Эгерде жаңы окууну бүтүп, анан жоготуп алып туруп бизге ким сынакка кире элек болсо, анда ошол автомектептен жана дубликатын алса болот. Эгер бизден бир жолу айдоочулук күбөлүк алган болсо, кайсыл жерден болсо дагы биз өзүбүздүн базадан карап туруп, жанагы справка подтверждениени кошуп туруп, айдоочулук күбөлүк кайра бере беребиз. Демек, сиздерде дагы атайын архивдин негизинде документтер канча бир жылдарга чейин сакталат. Анан бизде кезектеги көрөрманыбыздын дагы өзүнүн пикири бар. Азыркы ошол эле жана айдоочулар сынактан өтпөй калса, жол эрежесин бузса атайын сынак тапшырат деген маселе боюнча негизи бул коррупцияга жол ачпайбы деген өзүнүн жана биздин көрөрманыбыз билдирүүсүн жөнөткөн. Негизи ушул жаңы эреже кайра эле коррупцияга жол ачышы мүмкүн деген көз караш бар. Бул боюнча эмне дейсиздер? Жана ошол эле болжолдуу түрдө айтылып жатпайбы? Жол эрежесин бузуп, жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан тосулду. Анан ошол жерден баштапкысы ошол жана Аскат Алагөзовдун маалыматында ошол жерден сынак тапшырат. Эгерде сынактан өтпөй калгандан кийин унаа мекемесине айдоочулук күбөлүгү жөнөтүлөт депчи. Анан ушул маселеде дагы көбү чын эле айтышты. Бул жерде кайра эле бир коррупция күчөгөнгө жатпайбы? Келеми сынактан өткөрдү деп бир акча сунган учурлар болбойбу деген сыяктуучу. Албетте, бул суроо биздин тармакка сөзсүз тиешелүү. Негизинде ушунун алкагында коррупциялык элементтери болтуруу жана алдын алуу болуш үчүн азыркы күнү биздин Кыргыз Республикабыздын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо тез көчөнүн баардыгында кенже тез көчө курамында баягы айрыкча айдоочулар менен тыгыз иш алып баргандар, жол эрежесин транспорттун профилактикалык иштерин жүргүзүү арасында ар бир кызматкерде бүгүнкү күндө бодикамералар бар.
Body camera. Бул body камеранын бир эң негизги себеби коррупциондук элементтерге жол бербөө максатында. Ошон үчүн ар бир кызматкер биздин ички иштер министрлиги тарабынан башка тарабынан баардыгы камсыздалган. Ошон үчүн баягы кандайдыр айдоочу менен сүйлөшүүлөр же ага эч кандай жол берилбейт. Ал body камера баягы биздин тескөрүүчүлөр өчүрө албайт. Өздөрүнчө баягы биз уюлдук телефон аркылуу мындай кнопкаларын тийиштүү басып удалить эте алышпайт, жоклой албайт. Ол онлайн режимде борбордук кырдаал борборунан байланыштырган. Ошол жерде тийиштүү кызматкерлер күнү түнү көзөмөл жүргүзүп, көзөмөлдө фиксировать этип туруп, эгер кандайдыр ошондой body камера катталып калса, сөзсүз түрдө ал кызматкер үстүнө кызматтык жүргүзүлөт жана юридикалык баа берилет. Бул алдын алуу бул максатында ушул максатында эмес, body камера ар биздин кенже тескөөчүлөрүбүз бар. Бул нерсеге жол берилбейт. Бир жыл ичинде аныкталдыбы ушундай мыйзам бузгандар кызматкерлер арасында? Эми баягы бир карын майды, бир кумулак чиртетиңде мына бизде былтыркы жылда ушундай элементтер бизде катталды. Мына өзүңүзгө мына баардыгыбызга бир 2 учур катталды. 2 учур катталды, бул кызматкерлер мына тийиштүү өзүнүн чарасын алышты. Убактылуу кармоо жайына киргизилип, сот органдары тарабынан азыркы күндө чаралары өзүнүн немесин көрүп атышат. Тиешелүү жана белгиленген жазасын алып атышат. Эми ошол body камера коррупциялык элементке жол бербөө максатында ошон үчүн айдоочу менен тескөөчүнүн мамилесин ушул көзөмөлдөө ошон үчүн атайын ушул мындай айтканда азыркы заман талабына ылайык мындай эң алдыңкы body камера болуп эсептелет да. Анан жана ошол эле коррупция менен күрөшүү мыйзамдарын алкагында жана коррупцияга каршы иш алып барууда дагы жана буга чейин дагы маалыматтар чыккан. Негизи жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлердин дагы атайын бир пара белгиленген мөлчөмдө акча алып, кайра өздөрү жана мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып, кызматынан кол жууган учурлары. Анан бизде эфирдин бүтүшүнө аз калды. Анан көрөрмандардын дагы суроолоруна орун берип кетели. Азиз мырза, сизге суроо келген. Негизи мен айдоочулук күбөлүгүмдү жоготуп алганмын, кантип алсам болот, түшүндүрө кетсеңиздер дейт. Жоготуп алган болсо, үйүндө өзүнүн жеке жана автомектепти бүттүрүү деген күбөлүк бар. Ошол күбөлүгүн личная карточка деп коет, өздүк карточкасы. Ошол карточкасын медициналык справканы алып бизге кайрылат. Бизге келип кайрадан айдоочулук күбөлүгүн алса болот. Башка тоскоолдуктар эч кандай илгеркидей ал жерден справка алып кел, бул жерден тактама алып кел дегендер жок азыр. Ошол боюнча келет. Эгерде биздин азыр база 18-жылдан бери базага кирген, эгер базада бизде бүт жанагы биз сканерлеп түбөлүккө сакталат да ал. Эгер биздин эмеде базабызда бар болгон болсо, жанагы документтерибиз эле ошол документтин негизинде медициналык справкасын алып келет, паспортун алып келет, ID картын. Ошол менен биз кайра восстановить кылып беребиз айдоочулук күбөлүгүн. Бул жерде сизге бир суроо келген да, негизи жана практикалык сынакка баргандан кийин өзүбүздүн унаабыз менен сынак тапшырсак болобу депчи. Анан буга чейин дагы айтылбады беле, жана сиздерде ошол практикалык сынактан өткөндө, мисалы категориясына жараша автоунаа менен сынак тапшырганда бир автоунаалардын көйгөйү дагы айтылган болчу. Азыркы учурда калгандай? Азыр бизде мамлекетибиз тараптан жетекчилик биздин бөлүмгө атайын жаңы 2 автоунаа берген. Өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан Тулпар Кобальт деген ошол өзүнүн Кыргызстандан чыгарган автомашиналарынан жаңы машиналарды берген. Республика боюнча 36 машина берди. Анын ичинен 2-сү бизге тийген. Бүт оборудованный, жанагындай дополнительный педаль дегендер бар, баары бар. Ал камсыз кылынган. Азыр өзү 819 токтомдо жазылган ар бир автомектеп окуткандан кийин өзүнүн курсатына транспорт менен камсыз кылыш керек да. Ошол автомектептерде өзү үйрөнүп даярданган автоунааларын алып келет. Ошол автоунааларда биз сынак алууга милдеттүүбүз. Ал деген өзү башка транспорт алып келсе, ада бизде дополнительный жанагындай педальдар болуш керек. Алындай жок болсо, биз атайын авто сынактан өтүүчү атайын транспорттар бар. Ошол транспорттар менен кабыл ала алабыз. Анан бизде жанагы автомат коробка же болбосо механический коробка деп коет. Ошону каалаганда алса болот. Кааласа автомат
автоматический эмеде коробка менен, кааласа баягы механический менен алса боло берет. Анан жана эфирден сырттагы айтылган сизге соңку суроо болсун. Негизи ушул сентябрь айынан тарта сиздер жаңы эреже менен иштеп баштасаңыздар, кайра эле ушул жол эрежесин бузуп, жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери сиздерге ошол айдоочуну сынак тапшырууга жиберсе, анда сиздерде ошол жана кезек күтүүлөр, кайра практикалык сынакта бир унаалардын жетишсиздиги сыяктуу маселелер жаралбайбы? Сиздер ага даярсыздарбы? Жаралбайт деп эсептейм. Бизде жакында токтомго өзгөртүү кирилди. Мурун сынактан өтпөй калгандар 3 күнүн ичинде кайрадан тапшырат болчу. Азыр токтомго өзгөртүү кирилип 7 күндөн кийин тапшыра турган болду. Анан бизде мурун кызматкерлер жетишпей бир аз эме болду эле, бирок азыр мурун 2 кызматкер практикалык сынак алуучу, азыр 4 кызматкер алып атат. Азыр күндө эч кандай көйгөй жок. Күндө бүгүн келген канча киши келсе, ошол кишинин баарын алып үлгүрүшөт да. Ал эме боюнча, теориялык сынактар боюнча, ал деген өзү автоматтык программа өзү коет. Маселен, эртеңкиге бош болсо эртеңки коет, болбосо бүрсүнкү коет. Ал жерде мындай кезек күтүү деген болбойт теориялык сынакта. Практикалык сынакта себеби теориялык сынакта 20 киши бир кирип 25 мүнөттүн ичинде чыкса, бир күндө 8 сааттын ичинде бир 200 адам келет да. Ошол биз ал жерде кезек күтүү болбойт. Ал эми практикалык сынакта кезек күтүүлөр болгон. Январь айында, февраль айында бир аз аксадык. Себеби дегенде бизге андан тез аранын ичинде бизге 2 жаңы автоунаа берилди. Анан автомектептер өздөрү дагы өзү токтом боюнча алар камсыз кылыш керек. Аларга дагы биз требованияларды коюп, машиналар менен камсыз кылып койгонбуз. Анан азыр 4 кызматкер практикалык сынак алып турат. Эч кандай кезек жок. Бүгүн канча киши келсе, ошол кишинин баарын алып үлгүрөт. Бурса иш өз немесинин нормасында эле жүрүп жатат. Болбойт. Алар келсе деле бизге андай көйгөй түзүлбөйт. Уланбек мырза, сизге келген суроо менен сиздин дагы сөз кезегиңизди жыйынтыктасак, саламатсыздарбы? ГАИлер, негизи жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери ошол жаңы эреже ишке кирсе дейт, шылтоо таап, жөн эле токтотуп экзамен ала бербейби дейт. Ошуну менен бүт маалыматыңызды жыйынтыктап, соңку элге кайрылыңыз. Мен жооп бердим деп, ушул суроонун негизинде баарын бир немени айттым. Жок. Эгерде бул президенттин тараптан берилген тапшырма ар ведомстволук комиссия жумушчу топ менен иштелип чыккандан кийин кайсы учурда айдоочу суроо берилип туруп, кайсы учурда кароо сынакка жөнөтүлөт деген onu тартип иштеп чыгат. Мен суранып кетерим, ошол мезгилге чейин айдоочулар мына биздин ар бир 2ден автоунаалар дейм, айтыш керек. Мындай ызы чуу калтырыштын кереги жок. Бул тартип иштелип чыгат. Тескөөчүлөрдүн баягы биздин төмөндөгү жаран суроо берип кеткендей, али оңго солго токтотуп атып эле ар ким суроо сынак кылып, правасын алып коюп, немеге жөнөтпөйт, айдоочу күбөлөрүн алып коюп, кароосун анан жөнөтүлбөйт. Анын механизм тартип иштелип чыгат. Андан сырткары жетекчилик тараптан сөзсүз түрдө көзөмөлгө алынып, анын үстүнө ошол биз тилеп кетебиз ушу жол транспортунун азайышын, ушу айдоочулук тартипти өздөрү так сактаса, бул мен ойлойм кандайдыр бир пикир келишпестик эч качан болбойт деген ойдобуз. Сиздерге рахмат. Келип ошол биздин жарандарга, көрөрмандарга деги эле ошол жаңы ишке кирчү эрежелер боюнча өз кезегинде жарандардын ар кандай суроолоруна дагы негизи айдоочулук күбөлүк жол эрежеси боюнча суроолорго жооп берип, маалымат бергениңиздер үчүн урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели. Биз бүгүн түз эфирде президенттин атайын тапшырмасынын негизинде жана сентябрь айынан тарта ишке кирчү айдоочу эгерде жол эрежесин бузса, айдоочулук күбөлүк алынат, кайра сынак тапшырууга милдеттүү болот деген маселе боюнча сөз кылдык. Азыр эми Уланбек мырза белгилеп өткөндөй, негизи азыркы учурда ошол эле автоунааны каттоо мекемеси менен жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин жана биргеликте атайын жумушчу тобу түзүлүп, учурда конкреттүү иш-чаралар иштелип чыккандыгы айтылды. Андан кийин дагы эми бир толук массалык маалымат каражаттары аркылуу толук маалымат берилип, атайын жарандарга, айдоочуларга жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Негизинен алып караганда эми бул жалпы максаты бир жол кырсыктарынын алдын алуу, азайтуу, жарандардын коопсуздугун сактоо жаатында болуп атат. Анан эфирдин башында статистикалык маалыматта айтылгандай дагы Ош облусунун аймагында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дагы жол кырсыктары көбөйгөн. Анын негизги ошол жана себептердин катарында айдоочулардын жол эрежесин билбестиги дагы бар. Ошол эле учурда жана Азизбек мырза дагы айтып өттү, эми жалпы эле ошол эле айдоочулардын жол эрежесин билбестиги ушул эле жаңы эреже ишке кирип калса бир токтоп калчудай дагы маселе эмес. Анын ичинде жана
автомектептерде жарандардын негизи кандай деңгээлде билим алып келип жатышат, андан кийин автомектепте билим алып, андан ары сынакта жана тапшырып ийгиликтүү өткөндөрдүн көрсөткүчү аз экени дагы өзүнчө бир маселе. Анын эми бир чечими катары буюрса ошол мамлекеттик деңгээлде автомектептер ачылып, ал жерде бир өзүнчө программалар жөнгө салынып, андан ары бир ошол болочоктогу айдоочулук күбөлүк алуунун катарында турган айдоочулардын дагы бир билим деңгээли көтөрүлө тургандай, алдыда иш пландар күтүп тургандыгы айтылды. Сиздердин кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбаева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.